Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарды кирип келген Рамазан айы менен куттуктаймын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушул орозо айында жасаган ибадаттарыңыздар, максат тилектериңиздер баардыгы кабыл эткен болсун. Ал эми элибиз ушул бүгүнкү оор күндөрдөн эсен аман чыгып, келечекте мамлекетибиз эң бир бай бакубат мамлекеттерден болуусуна тилектештигимди айтып кетем. Ошону менен бирдикте урматтуу мекендештер, акыркы күндөрү биздин министрликке кайрылгандар көп болуп атат. Социалдык жөлөк пулубуздун чегерилген мөөнөтү бүтүп, справкаларды кандай алсак болот, ушул токтоп калбаса экен деген тынчсыздандуулар менен сиздер биздерге кайрылып атасыздар. Мен сиздерге айтайын дегеним, өкмөттүн 10 апрелиндеги 123 буйругу менен атайын чечим кабыл алынган. Биздин министрлик тарабынан төлөнүүчү бардык социалдык төлөмдөр өз убагында төлөнөт. Жана эгерде справкалардын мөөнөтү бүткөн болсо, ошол жөлөк пулдардын чегерилген мөөнөтү бүткөн болсо, алар автоматтык түрдө ушул өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал чыкканга чейин узартылды. Бүгүн 30 апрелге чейин өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал деп киргизилген болсо, демек 1-июнга чейин бардык төлөмдөр төлөнөт. Ал эми июнь айына болсо, сиздер документтерди ушу бир ай ичинде тапшырганга жетишесиздер. Ошону менен бирдикте мына майыптык жөнүндө берилген корутундардын мөөнөтү дагы автоматтык түрдө узартылат. Ошону мен сиздерден суранат элем, баардыгыңыздарга бири-бириңиздерге жеткирип, ошол жерлерде тилекке каршы мына айыл өкмөттүн социалдык адистери апрель айы төлөнөт, бирок май айы төлөнбөйт дегенге мен түшүндүрмө берип койгум келет. Май айы ичи дагы төлөнөт. Ал эми июнга болсо, май ичинде документтерди топтогонго сиздерде мүмкүнчүлүк болот.